Президент Садыр Жапаров менен Ташиевдин ою дагы бир жерден чыкпай, жыйынтыгында бул экономиканын басымдуу бөлүгүн түзгөн кызмат көрсөтүү кафе-ресторандарга кедергисин тийгизүүдө. Кечээ Камчыбек Ташиев айткан сөзгө бүгүн Жапаров каршы чыкты. Эми свет өчүрүү боюнча сын пикир жазгандарды УКМК суракка чакыра баштады. Ал эми президент болсо тышкы карыз, майнинг, электр энергиясы боюнча башка интервью бербей тургандыгын айтты. Ушул жана башка жаңылыктар менен бүгүнкү чыгарылыштан тааныша аласыздар. Студияда Перизат Сайпурхан, Президент Садыр Жапаров Бишкек жана Ош шаарларынын мэрлерине кайрылып, бөрк ал десе баш алган практиканы токтотууну талап кылды. Анын айтымында кафе-ресторандарды жабуу талабы болгон эмес. Ал эми бийлик тарабынан айтылган нерселер ызы-чуу болуп, 200дөн 800гө чейин киши чогулган тойканалардын иштерин иреттөөгө гана тиешелүү болчу. Урматтуу жетекчилер, айрыкча Бишкек жана Ош шаарынын мэрлери электр энергиясын үнөмдөө жана тынчтык мыйзамын камсыздоо максатында тапшырма берсек, силер аны бөрк ал десе баш алгандай ашкере аткарып жиберипсиңер. Биз элдин тынчтыгын бузуп, спирт ичимдиктерин ичип, ызы-чуу салган түнкү клубдарды, ошондой эле түн 1 окумга чейин созулуп, 200дөн 800гө чейин киши чогулган тойканаларды иреттеп, мыйзамдын чегинде көзөмөлдөөнү тапшырганбыз. Ал эми силер болсо тамактануучу кафелерди, KFC сыяктуу тез татым жайларында жаап, тынч отурган элди кубалап чыгарууга чейин барыпсыңар. Рейд маалында бизнес ээлерине орой мамиле жасап, жарыгын өчүрүп, суусун токтотууга тапшырма берипсиңер. Мындай кылбагыла, токтоткула андай аша чапканды. Бийлик жакшы коп, жаман коп тактикасы менен иш алып баруудабы, Айтор ушуга так эле карама-каршы пикирди кечээ күнү эле УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев айткан болчу. Анда ал Кыргызстандагы бардык ресторандар, түнкү клубдар жана башка көңүл ачуучу жайлар саат 22:00 жабылышы керек. Ал эми свет 22:10 электр энергиясы өчүрүлүшү керек деп мэрлерге, акимдерге жана президенттин өкүлдөрүнө жымжырттык жөнүндөгү мыйзамдын сакталышын камсыз кылууну тапшырган болчу. Тойлордун, баягы оюн зооктордун, жанагы түнкү клубтардын бардыгы иш жумушун токтотуш керек. Элге эртең мененки таңкы саат 7ге чейин тынчтыкты бериш керек деп бизде токтом кабыл алганбыз. Бирок ал дагы аткарылбай атыптыр. Аны мен кантип билдим? Аны мен мына жакында эле ошол мамлекетибиздин түндүк тарабында Бишкекте бир коллегабыздын тою болду, ошол жерге бардым. Алардын тою түнкү саат 12 чейин уланды. Эч ким аларга тийген жок. Андан кийин кечээ эле мына Жалал Абадта ошол бир туугандарыбыздын тоюна бардым. Алардын тою дагы түнкү саат 1 чейин уланды. Эч ким чыккан жок. Так. Демек, жерде ошол жанагы айтылган өкмөттүн токтомунда кабыл алынган тынчтыкты сактоо, саат 10дон кийин тынчтык сактоо бул такыр аткарылбай атат. Анан ага ишенип алган мэрлер рейдтерди кечээ эле баштап, ал рейдтер тойканадан, кафелерден адамдарды кууп чыгуу жана эгер саат 22:00 өчүрбөсө 1 айга жаап салабыз деген коркутуулар менен коштолгон. Мисалы кечээ Ош шаарында кечки саат 22ден кийин коомдук жайларда электр энергиясын үнөмдөө боюнча текшерүүлөр башталып, мэр Жеңишбек Токторбаев кафе-ресторандарды текшерип чыкты. Токторбаев саат 22:00 ишин токтотпогон жайлардын жарыгын 1 айга өчүрүү тапшырмасын берген болчу. Кечээ эскертүү берилген. Эми токотпойт атпайсыз? Жок. Эми 3 саат 11 болду. Шаарга барып көрүңүз, бардыгы өчтү. Кафе, ресторандар, түнкү клубдар баары өчтү, сизден башка. Эмне сиз особыйсызбы? Болду, 1 айга иштебейт. Иштебейт, рас. Укпайсыңарбы ушундай? Заман эртең нарат коюп коюңуз. Андан кийин эле Бишкек мэри тынчтык мыйзамынын аткарылышы боюнча рейдке чыгып, ал болсо керек болсо өзүнүн генераторунан электр энергиясын пайдаланып жаткан кафе-ресторандарды жабуу боюнча да тапшырма берген. Сыртынан жаап койдук деп атат, ичинен сусунун баары иштеп атат. Зачем давать информацию? Мы закрыты, люди же выходят. Мы никого не принимаем. Мы тем более работаем на своем свете, на генераторе. Кальяны, табакокурение. Сейчас протокол составим. Не пускали, потому что вам дали информацию, что мы сейчас ездим с рейдом, и вы взяли там. Нет, мы ровно в 10 часов закрыли рейд. Ал эми социалдык тармактарда Бишкектеги ресторандар менен кафелер эми кечки саат 22:00 чейин гана иштей тургандыгын себеби тынчтык жөнүндөгү мыйзамдын дегени кызуу талкуу жаратып, ал мыйзамдын авторлорунун бири депутат Бекешев бул боюнча пикирин билдирген. Анын айтымында бул мыйзам мындай иштебеши керек.
Тынчтык жөнүндөгү мыйзам белгилүү бир убакыттан кийин иштөөгө тыюу салбайт. Кечки саат 22:00дөн кийин жөн газа ызы чуунун чегинен ашып кете албайсыз. Эгерде ресторан турак жайлардан алыс жайгашкан болсо, ал тургундардын тынчын албайт. Ошондуктан эч кимге иштөөгө тыюу салышы керек эмес. Эң негизгиси түнкүсүн ызы чуунун чегинен ашып кетпеш керек. Ал эми милиция мыйзамды туура эмес чечмелегендиктен азыр мекемелердин кечки саат 22:00дөн кийин иштөөсүнө тыюу салып жатат. Бул туура эмес. Ал эми бул рейдтерден кийин 17 000ге жакын ишкананы камтыган Кыргызстандагы ресторан жана мейманкана тармагынын өкүлдөрүн бириктирген Хорека клуб ассоциациясы вице-премьер-министрге жана улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиевке тынчтык жөнүндө мыйзамды аткарууга карата мамилесин кайра карап чыгууну жана кечки саат 22:00дөн кийин мекемелердин электр энергиясын өчүрүү мүмкүнчүлүгүнөн баш тартууну суранган кат жөнөттү. Бул тууралуу ассоциация билдирди. Азыркы күнү Хорека ишканасы 16 700дөн ашык ишкананы камтыганы жана 300 000ден 500 000ге чейин адамды жумуш менен камсыз кылаары белгиленген. Ассоциация ресторан жана мейманканалар ири салык төлөөчүлөр жана айыл чарба баалуулуктарын чынжырындагы маанилүү звено экендигин баса белгилейт. Анткени алар дыйкандардан эт, мөмө жемиш жана жашыл сатып алышат. Бирдиктүү өлчөө механизмин жоктугу мыйзамдын так эмес колдонулушуна шарт түзөт жана юридикалык белгисиздикти жаратат деп айтылат документте. Хорека ассоциациясы өзгөчө тынчсызданууну саат 22:00дөн кийин ишканалар үчүн электр энергиясынын өчүрүлүшү мүмкүн экендиги тууралуу маалыматтар жаратат. Мындай чара массалык түрдө жумуштан бошотууга, банкроттуктун көбөйүшүнө, насыя милдеттемелердин аткарылбай калышына жана дыйкандардын сатып алууларынын азайышына, ошондой эле салык кирешелерине сокку урушуна алып келиши мүмкүн экени айтылат. Ошол эле учурда ассоциация тармактагы компаниялар энергияны үнөмдөөчү чечимдерди, А+ классындагы жабдууларды, энергияны үнөмдөөчү жарыктандырууларды жана күн батареяларын ишке ашырып жатат. Төмөнкүлөрдү кайра карап чыгууну суранабыз. Ызы чуунун деңгээлин объективдүү өлчөө үчүн бирдиктүү ведомстволор аралык механизмди түзүү. Саат 22:00дөн кийин ишканалар үчүн электр энергиясынын өчүрүлүшү мүмкүн экендигин жокко чыгаруу. Энергия чектөөлөр киргизилгенде кредиттик каникулдар жана салык жеңилдиктери. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитеттин, министрлер кабинетинин жана Хорека ассоциациясынын өкүлдөрүнүн жумушчу жыйынын өткөрүү. Бул тармактын кыргыз экономикасына тийгизген салымын айта турган болсок, жалпысынан алганда тейлөө тармагы өлкө ички дүң продукциясында үстөмдүк кылык 45-50%га чейин жетет. Хорека соода, транспорт жана башка кызматтар менен бирге бул тармактын маанилүү компоненти болуп саналат. Кыргызстандагы тамактануу рыногу олуттуу өсүшкө ээ болуп, 2019 жылдан 2023 жылга чейин тамактануу жайларынын саны 27%га көбөйгөн. Хорека туризм менен тыгыз байланышта болуп, 2025 жылдын биринчи жарымында туризмден түшкөн кошумча нарк салыгы 30 миллиард сомду же болбосо өлкөнүн ИДП-сынын 4%-ын түзгөн. Бул Хореканын экономикалык көрсөткүчтөргө кыйыл таасирин баса белгилейт. Ал эми бул чектөөлөр боюнча жазган блогер Алтынай Жу суракка чакырылды. Ал буга чейин кафе-ресторандарды саат 22:00дөн кийин иштешине тыюу салынганына наразычылыгын билдирип, бул кафе-ресторан ээлеринин кредити, официант, ашпозчу, жеткирүүчү сыяктуу кызмат аткарган кишилердин кирешесинен айрылып калып жаткандыгы жөнүндө жазган. Мындан кийин улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети тарабынан суракка чакырылгандыгын билдирди. Андан бир аз өтүп, ал кайра сурактан чыгып, анда УКМКнын пикирин билүүнү каалагандыгын айткан. Достор, мен мамлекеттик улуттук коопсуздук комитетинен чыктым. Баары жакшы. Коркунучтуу болот деп ойлогом, бирок алар жөн гана өз пикиримди билдирүүмдү суранышты. Мен башка альтернативаларды айтып бердим. Мен алардан жок дегенде мекемелерге генераторлорду колдонуп иштөөгө уруксат берүүсүн сурандым. Кызматкерлер достук мамиледе жана абдан сылык болушту. Мен мамлекеттик улуттук коопсуздук комитетин жаман деп ойлогом, бирок алар тескерисинче чечим издеп жатышат. Балким алар генераторлорду же күн батареяларын колдонуп иштөөгө уруксат беришет.
Ал эми жарык берүүнү чектөө ар кандай кырсыктарга алып келген учурлар да катталууда. Бишкекте 66 жаштагы улгайган аял чуңкурга түшүп кетип, бутун сындырып алган. Жабырлануучунун кызынын айтымында апасы 38 мектептин мугалими. Айтымында тротуар түнкүсүн казылган, бирок эч кандай тосмолор, белгилер же жарыктандыруу орнотулган эмес. Бул окуя Ала-Мөдүн 1-Кичи районунда болуп, тротуарды казган компания күнөөсүн мойнуна алып, жаракат алган аялдын дарылануусуна акча төлөөгө даяр экендигин билдирди. Көрсө инспекторлор 10 ноябрда эле газ спецмонтаж компаниясына эреже бузуулар тууралуу эскертип, аларга тосмолорду жана жарыктандырууну орнотууну буйрушкан экен. Бирок бир нече күндөн кийин да тротуар кайрадан казылып, кайра коопсуздук чараларысыз калган. Компания эреже бузуу үчүн 23 000 сом айып пул төлөп, тосмолорду жана жарыктандырууну орнотууга милдеттендирилген. Бирок ошол эле учурда мамлекеттик трассадагы ММГ айланган Кытайдан алынып келген фонарлар асманды жаркыратып иштеп жаткандыгын көрүүгө болот. Ал эми дагы бир көйгөй ансызда тыгынга толгон Бишкекте электр энергиясын үнөмдөөдөн улам светофорлор да иштебей калып жатат. Шаардык жол жана транспорт инфраструктурасы муниципалдык ишканасы электр тармагындагы электр энергиясынын өчүрүлүшүнө байланыштуу борбор калаадагы айрым светофорлордун иштөөсү туруксуз болушу мүмкүн экендигин билдирген. Жеринде кызматкерлер шамчырактарды иштетүү тартибине келтирүү үчүн тез арада иштеп жатышат, бирок убактылуу өчүрүүлөр болушу мүмкүн деп айтылат маалыматта. Президент Садыр Жапаров Кыргызстандын мурдагы президенти Алмазбек Атамбаевдин энергетика боюнча билдирүүсүнө жооп берип, Атамбаев энергетика тармагын сазга батыргандыгын айтты. Жапаров Атамбаевдин 20 жылда 13,6 миллиард сом карыз алынган, 2010 жылдан 2020 жылга чейин 123 миллиард сом карыз үстүнө кошулгандыгын билдирди. Мен анын кайрылуусун окуган жокмун. Андай былжырбай кайрылууларды окуганга убактым деле жок. Басма сөз катчым ооз-эки айтып берген уктум. Жооп бербей эле коеюн дедим эле. Энергетика системасы боюнча башкасы сүйлөсө да Атамбаев сүйлөбөй эле койбоптур да. Ага чейинкилер энергосистемабызды кризиске алып келген болсо, Атамбаев сазга батырган. Ошол саздан дагы деле чыга элекпиз. Кудай буйруса эмдиги жылы чыгабыз. Сөзүм куру болбосу үчүн сандар, фактылар менен далилдеп берейин. Салыштырып көргүлө. 1990 жылдан 2010 жылга чейин энергетика министрлиги 13,6 миллиард сом же 243 миллион доллар карыз болгон. 2010 жылдан 2020 жылга чейин 123 миллиард сом же 1 миллиард 323 миллион долларга жеткен. Айырма 10 эле жылда дагы 110 миллиард сомго көбөйүп кеткен. Салыштырып көрсөңүздөр. Ал эми президент ушул эле маегинде кайрадан майнинг темасына кайрылып, ал өлкө экономикасына көптөгөн пайда алып келип жаткандыгын, алар 5-6 жылдан кийин кетсе да, алар курган инфраструктура жана линиялар мамлекетке калаарын айтты. Майнинг боюнча сурооңо жооп берсем мындай. Бизде эки эле майнинг ферма иштейт. Экөө тең менин көзөмөлүмдө. Бирөө Кеминде, экинчиси Камбар-Ата 2-де. Кеминдеги Solarcoin майнинг фермасы 30 мегаватт менен 2023 жылдан бери иштеп келе жатат. 100% Россиядан Казакстандын Кега компаниясы аркылуу транзит менен импорттоп келип иштешет. Баары ачык көрүнүп турат. Министрликтен текшерсеңер болот. Жашыруун эч нерсе жок. Электр энергиясы бул темир же көмүр эмес, жашыруун өткөрүп кеткидей. Бизден 1 киловатт дагы албайт. Биздин Казакстан менен чек арадагы 500 киловаттык Фрунзе станциясынан баштап Кеминге чейин 1 киловаттка 38 тыйындан транзитта төлөшөт. Энергосистемабыздын кесебине алардын транзитинен түшкөн пайда бүгүнкү күнгө чейин 172 миллион сом болду. Республикалык бюджетке салык түрүндө 22 миллион сом төлөштү. Жумушчу орундарын түздү. Тог этер жерин айтканда биздин өлкөбүзгө 3 жагынан пайда келип жатат. Камбар-Ата 2-деги майнинг ферма боюнча силерге жөнөкөй тил менен түшүндүрүп берейин. Оозун чоюп, демагог, популист болуп, коррупция бар деп сүйлөп аткан саясатчыларга мындан ары майнинг жөнүндө сөз кылышса ишене бербегиле. Ал майнингти дагы 30 мегаватт менен иштейт. Ал майнингти ГЭСке өзүбүз суранып жүрүп курдурдук. Камбар-Ата 2 жөнүндө айта турган болсок, бул ГЭС 2009 жылы ишке киргизилген. Анын кубаттуулугу 120 мегаватты, бирок ал болгону 90 мегаватт гана электр энергиясын өнүктүрө алат. 30 мегаватт эскирген жабдуулардан улам түзмөсүз токтоп турат. 2023 жылы бийлик аны
Бакиевтер менен байланышы бар деген МБТ Строй компаниясы менен келишим түзгөн. Ал ГЭСти 1,5 миллиард сомго реконструкциялап жатат. Инвестициясын актоо үчүн компания ал жерде биткоин өндүрүп алууда. Садыр Жапаров ошондой эле мындан ары электр энергиясы майнинг тышкы карыз боюнча маек бербей тургандыгын билдирди. Ал бийлик башына келген биринчи жылдары эле жалпы элге мен саясатты жыйыштырып алып, мамлекеттин элдин турмушун көтөрүшүм керек. Анткени журт атасы болду. Мага мындан ары баары бирдей. Акаевчүбү, Бакиевчүбү, Атамбаевчүбү, Жээнбековчүбү же Айдар Максимчүбү айтор кыргыз элине мамлекеттибизге пайда алып келген десек, ким болбосун баарын ишке тартам. Бирок мамлекеттин казынасынан бир тыйын урдатпайын деп айткандыгын эскертти. Башка жаңылыктарга келсек, президенттик администрация референдум жөнүндө конституциялык мыйзамга өзгөртүүлөрдү сунуштап, долбоор коомдук талкууга чыгарылды. Демилгечилердин айтымында учурдагы мыйзам жаңы конституцияга толук шайкеш келбей калган. Долбоордун эң негизги сунуштарынын бири референдумду мыйзам менен эмес, президенттин жарлыгы менен дайындоо. Мунун демилгечиси президенттин өзү. 300 миңден кем эмес шайлоочу же жогорку кеңештин 3/2 депутаттары боло алат. Документте референдумдун түшүнүгү такталып, агитация боюнча эски нормалар кыскартылат. Ошондой эле алгачкы жолу электрондук жана аралыктан добуш берүү түшүнүктөрү киргизилүүдө. Жаңы тартипке ылайык конституциянын айрым бөлүмдөрүнө өзгөртүүлөрдү киргизүү боюнча референдумду да президент өзү же жогорку кеңештин 3/2 депутаттары сунуштай алат. Демилгечи топ 100 адамдан кем эмес болушу керек. Алар президентке референдумду дайындоо өтүнүчүн жөнөтүү үчүн кол чогултат. Чүй облусунун Сокулук районуна караштуу Комсомольская айылында таштанды челектен ымыркайдын сөөгү таалды. Бул тууралуу Чүй облустук милициясы билдирди. Ымыркайдын сөөгү пакетке салынып, үстүнө футболка оролгон. Киндиги кесилген эмес. Ал эмнеден улам чарчап калгандыгын аныктоо үчүн сөөк соттук медициналык экспертизага жөнөтүлгөн. Бул факты боюнча кылмыш жаза кодексинин эненин жаңы төрөлгөн баласын өлтүрүү беренеси боюнча иш козголгон. Ыкчам издөө иш-чараларынын жүрүшүндө кылмышка шектүү катары аталган айылда убактылуу жашап жүргөн 23 жаштагы АФ аттуу жаран кармалып, убактылуу кармоочу жайга киргизилген. Эмгек жана социалдык коргоо министрлиги таштандыдан табылган жаңы төрөлгөн ымыркайдын өлүмү боюнча кармалган аял тууралуу маалымат таратты. Алдын ала маалыматтарга ылайык кармалган аял 2025 жылдын 11 ноябрында Сокулуктагы үйүндө баланы төрөгөндүгүн айткан. Ал жаңы төрөлгөн балада жашоо белгилери байкалбагандыгын, андан кийин аны баштыкка салып таштандыга ыргытып жибергендигин айткан. Министрлик аял 3 ай мурун Москвадан келгендигин, Ош облусунда төрөлгөндүгүн жана официант болуп иштегендигин тактады. Ал ажырашкан жана учурда чоң энеси менен жашаган уулуу баласы бар экендиги айтылган. Эмгек жана социалдык коргоо министрлиги 2002 жылы туулган АФ Сокулук райондук эмгек социалдык камсыздоо жана миграция бөлүмүндө каттоодо турбагандыгын белгиледи. Ал оор кырдаалдагы адам катары да жөлөк пул алуучулардын катарында эмес. Бул бүгүнкү күнгө карата жаңылыктардын негизгилери болду. Аны даярдап эфирге алып чыккан мен Перизат Сайтбурхан. Ал эми биздин медианы каржылык жактан колдоону кааласаңыз, экрандагы QR же астыдагы шилтеме аркылуу Patreonго жазылсаңыздар болот. Эс алуу күнүңүздөр жакшы жаңылыктар менен коштолсун.